En tüzüğü Su borularda. bunlar piralamasına aynı telefon. Adı dinle tamam yapar. Tamam yapar. Razı deniz boruda. Telefondan bu. Böyle alayım deniz mi burada? Ha? Karşısına olacak. Yapsı sanırım. İlahi. Taşmadı. Taşmadı. Ha? Taşmadı. Ha? İlahi. Gidiyorsun. Yaxşı oldu ne yapıyorsun? Tamam mı? Yaxşı oldu. Yaxşı oldu lazım. İşte temperaturan var eken yaxşı oldu lazım. Tamam mı? Bol. O, jet durgun ha? Doktorlar var, halayet nakıl mı? Ha? Kıyınlığı var mı? Ha? Doktorların aytkanda kılıp durgun ha? Kapsılda özü жақсы жерге olan tempo kanalına götürüyor. Özel bu hakikaten жақсы. Başına oldu. Aslan geçiyor. Kulağından kanattan yaxşı oldu. Beyin işini kalkıp desem. Keçeye İngiliz Rusya'yla da tanıştı. Başka kim? Молодец. Kaç kaç okuyorsun? 2 de mi? Yaxşı oldu ha? Bilginde bayıldı just oldu. Молодец. Молодец. Kaçıncı kentleri görüyorsun? Birinci onlardan bazı. Gökde bakalım diye Kadar жақсы болады да? Doktor жалып кеткен keçe Денсаулық жақсылап тұрады, температураң жоқ қой? Suyla bu etmesi üstüne. Mıntık da var. Жақсы бар. Жақсы болды, ма? Жақсы болып қаласыңыз. Жақсы болып қаласыңыз, Құдай Аты кім? Умар? Қанша классtasың? Жақсы болдыңыз, а? Екі gün табамыз. Yine tavlarına göçüyorum geçine de söylüyorsun. Olmadı o şekilde olma. İşte geldiniz mi oldu? Жақсы болып қаласың, а біздің, а? Врачтар болып жақсы болып қаласың, а біздің? Sarıştırmadı жақсы болады. Азыр эми сүйлөш көрөбүз деген которо тургандар болсо которо Мен de қазір karşılığım болады. Кейбірлері жаңағы чечим кабыл алып даже көрсететін жаңағы перелом көшілер бар. Ошоларды керек десеңер бүгүн сразу самолетке алып келели, бүгүн самолеттен алып чыгып Кудай берсе жакшы болуп каласың, макул уулум. Жакшы болуп каласың. Жашнага бол чыдап тур. 1-2 күндө өзүңө келип каласың, абы. Анан жакшы болуп каласың. Эч кыжат болбогон, температура жок. Все нормально. Давай жакшы. Өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, бүгүн кечээ күнү 2 май күнү ошол Сузак районунун Көк Арты өрөөнүндө манасчылар топтоп айттыруу маалында кырсык болгон. Бул кырсыкта толук бойдон мына бир күндүн ичинде биздин укук коргоо органдары, коопсуздук органдары, прокуратура чогуу изилдеп чыктык. Ал жерде кээ бир маалымат каражаттарында айтылып аткандай террордук же болбосо кылмышка байланыштуу эч кандай далилдер аныкталган жок. Бул негизинен ошол жерде коопсуз сактабаган маалдагы шалакылык болуп эсептелинет жана ошол маселе ушундай болгон. Эми бирок ошол эле мезгилде мен ушул жагын басымдап айтып кетейин. Ошол эле мезгилде уюштуруу иштеринде өтө көп кемчиликтер кеткен. Ошол жердеги балдардын коопсуздугун сактоо, балдарга коопсуздукту камсыз кылуу маселеси боюнча көптөгөн кемчиликтер кетиришкен. Себеби дегенде коопсуздук сактоо маалында эч кандай бир майда чүйдө барат нерселер деген болбойт. Бардык майда чүйдө нерселерди караш керек болчу. Мисалы ошол эле машиналарды адамдардын арасына чыгарбаш керек болчу. Машиналардын өзүнүн тура турган жерлери болуш керек болчу. Жаш балдардын арасына чоочун адамдарды киргизбеш керек болчу. То есть ушулардын бардыгы майда нерседен чоң бир кайгыга айланып кетип атат да. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, ушул коопсуздук маселесине келгенде даже жакын деле болгон Ороз айт майрамын намазды биз
аянтка окуткан жок, баардык мечиттерде окушту да. Себеби коопсуздук маселеси биринчи орунга турган болчу. Ошондуктан мындан ары дагы ошо коопсуздук маселесин катуу караш керек. Эгерде ошол коопсуздук маселесин бузган жетекчилерди, жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилерин же болбосо борбордук орган жетекчилерин кимиси болсо дагы биз сөзсүз түрдө иликтеп жоопко тартабыз. Ушул маселенин баардыгын урматтуу президентибиз мага жеке тапшырманы берип, ушул барып ушулардын баардыгын иликтеп келесин деп жөнөттү. Ушул кече мен өзүм дагы командировкада болчумун. Түнү менен учуп келдим, мына бүгүн бул жака келдик. Эми ошо президентибиздин тапшырмасы негизинде ушул жабыртаткан балдарга, оор реанимацияда жаткандарга президенттин фондунан азырынча 200 000 сом акча бөлүнүп берилди ар бирине. Ал эми жеңил жаракат алгандарга баардыгына 50 000 сомдон акча бөлүнүп берди. Андан сырткары алардын тамак ашы жана башкалары каралып атат жергиликтүү бийлик органдары тарабынан. Андан сырткары азыр медиктер өзүнчө консилиум өткүзүшөт. Эгерде Бишкекке алып кете турган жабырлануучулар болсо, ата-энелер менен кошо ошол президенттин тапшырмасы менен азыр самолетти алып келебиз. Анан ошол самолет менен алып кетебиз. Азыр балдарды карап чыктым. Конечно, акыбалдары жакшы деп айтыш өтө кыйын. Ар бир баланын даже кичинекей балдардын 8, 9, 10, 11, 12 жаштагы балдар экен. Ушулардын даже чекеси чыйылып кетсе дагы жүрөгүң ооруйт дегендей баарыбыздын жүрөгүбүз ооруп атат. Кудай сактап дагы ушул чоң кырсык болуп бир болгон жок. Ушул жаракат менен гана токтоп калсак жакшы болот эле деген ойдомун. Жалпы окуучуларды массалык ушундай иш-чараларга тартуу боюнча жалпы окуучуларды эми мындай да, мен бул боюнча өзүмдүн жеке көз карашымды айтып коеюн. Манас деп бардык жерде ушу Манас айтуу боюнча ар бир райондордо, облустарда тартып атышат. Бирок бул туура эмес деп эсептейм. Себеби дегенде Манасты мурда биз кичинекей маалыбызда Манасты 1-2 адам айтат эле, жүздөгөн, миңдеген адамдар көрөт эле, угат эле. Азыр болсо миңдеген адамдар айтат, эч ким укпайт. Ушул маселени дагы катуураак бир жолго коюш керек да. Анан дагы ошол райондордо бири-бири менен баягы мелдешип, ким көп адам топтойт деп, ким көбүрөөк чоңураак кылып өткүзөт деп, ушундай соревнованиялар болуп кеткен да. Бул демек ошо жергиликтүү бийлик органдарынын жана ошо Манасты уюштуруп аткандардын чоң шалаакылыгы деп эсептейм. Жана бул үчүн жоопкерчилик болуш керек. Рахмат. Мына сиздердин балдарыңыздар оорураак болуп түшүп калыптыр. Кырсык болду. Кудай мени дагы сактады. Мунун аркасын эми биздин дарыгерлерибиз баардыгы чогулуп туруп, мамлекет тарабынан баардык камсыздарды көрөбүз. Эч кандай дары-дармектен, же башкадан жабыртатпайсыңар, баардыгын биздин мамлекет жардам беребиз. Урматтуу президентибиз атайын мени жөнөттү. Барып, мен өзүм дагы командировкада элем. Ошол жактан чакыртып, түнү менен келдим, мына азыр эртең учуп келдим. Так, урматтуу президентибиз чакыртып айтты, барып өзүң жолугуп, элдердин баардыгын успокоить айтып келген. Баардык керектүү мамлекет тарабынан чараларды колдонгула деп тапшырманы берди. Так, реанимацияда жаткандарга азырынча президенттин колунан 200 000 сомдон акча тарабыз. Муну анча-мынча чуркап атасыңар, ата-энелер, чай-пай ичип атасыңар, анча-мынча эмне кана да биринчи атасыңар. Ошол иштетип турасыңар, макулбу? Анан жарадар болгондорду, берки жеңилирээк жарадар болгондорго 50 000 сомдон бөлүп берет. Аны да таркатып бериңиз, макулбу? Список менен жакшыраак кол койдуп таркатабыз. Кечирип коюңуз, көчө күнү мынакей жолкун айтпадыңыздарбы? Азыр биз консилиум кылабыз. Эгер врачтар менен мынакей Остон келди, Бишкектен келди, алып карайбыз дагы, камчы кызылчач менен Садырбек Кожоевич түштөн кийин самолет берип атат. Ошол менен биз Бишкекке алып кетебиз. Ата мынакей атасы абдан переживать этет да, жанагы телефонасы черепа деген ичинде 8 жаштагы айттым, бул керек болсо самолет чыгып кетебиз. Ал боюнча мындай, азыр Алым Кадырбек туура айтты. Врачтар өздөрү сүйлөсүн, биз булардын ичине киргизбейбиз. Булар сүйлөсүн, анан бизге списогун берет. Ушунча баланы алып кетебиз. Анан биз бул жака самолет жөнөтөбүз, самолет менен алып чыгып кетебиз. Макулбу? Алып барып, ал жакта баарын даярдап турушат. Ал жерде барып ошол керектүү баягы лечениесин алышат. Макулбу? Кыжаат болбогула. Анан эгерде ушул жерде эле карайбыз деп чечим чыгарган болсо, ага дагы кыжаат болбогула. Бул жерде деле баардык врачтар бар, дары-дармектер бар. Анан эмне үчүн менин тигинин баласын алып кетип, меникини алып кетпей калды дебегиле. Макулбу?
Наоборот, бул жерде калгандар, значит, жеңилирээк болгондор, жеңилирээк жакшыраак сакайып кетет дегендер. Макулбу? Жакшы болмогон. Эми сабыр кылыңыздар, башка айла жок эми. Сабыр Жан аман болду. Сабыр кылыңыздар. Бирок дагы бир нерсе айтып коеюн, баягы айтып өттүм, дагы айтып коеюн. Бул жерде эч кандай бир террордук же болбосо кылмышка байланыштуу далилдер аныкталган жок. Бул жерде таза эле жанагы шалаакылык, анан тиешүү баягы текиде безопасность кармабагандык негизинде эле болуп таза коопсуздук көзөмөлгө албастан ошону камсыз кылбастан өткүзүшүп, ошол жерге мисалы машиналар ал жака чыкпаш керек эле, машиналар ал жака өткүзбөш керек эле, адамдардын арасына артыртып адамдар кирип кетпеш керек эле, тем более жаш балдардын арасына. Ушул майда барат нерселер да, майда дебейсизби? Десек дагы алардын бирок чоң нерсе менен ушул коопсуздук маселе каралган эмес да. Кайраптылык эле, макулбу? Тынч болгон президентибиз силерге чоң көңүлүн айтып кыжаалат болуп атат, ал киши дагы кыжаалат болуп, эртең менен дагы чалып, келдиңби, кеттиңби, эмне болду, бардыңбы, жеттиңби деп сурап атат. Биз ошол ал киши дагы өзү келе албаса, ушу мени атайы чакыртып өзүң барып, бул жерде министрлер бар, мына министр здравоохранения жүрөт, министр образования жүрөт, мына зам министри МВД келди, бардык ушул жерде. Карагачы. Кайрат кылыңыздар эми. Не кылабыз? Тынч болгула, анан ата-энелердин арасында айткыла, тынч болойлу, успокоить этели, сөздөрдү чыгарып артып, сөздөрдү кыла бербейли, унчукпай отурайлы, булар өздөрү карайт.